Арапай Жээналиев Баткен шаарынын борборунда жайгашкан бул чакан ишкананын ээси. Жумуш орунун түзүп, түрдүү эмеректерди жасап, сатыкка чыгарат. Ишкердин айтымында калаада электр тогу көп үзгүлтүккө учурайт. Мындайда устакананын да иши токтойт. Андыктан электр энергиянын үзгүлтүксүз берилип турганы ишкер үчүн маанилүү. Постоянный свет өчөт. Бизге электр энергия болбосо бул жерде иш жүрбөйт вообще. Ошо электр энергия зарыл. Азыр мына жерде электриктер кабелдерди улап атат, Кудай буюрса өчпөйт деп немесин айтып атат. Эми авариялык өчүрүүлөр азайганы турат. Анткени энергетиктер Баткен шаарынын борбордук көчөлөрүндөгү эскирген электр чубалгаларын жаңы заманбап СИП сымдарына алмаштырууда. Сырты капталып, изоляцияланган бул сымдар жаан-чачын, шамалга жакшы туруштук берип, узак мөөнөт кызмат кылат. Ушул авариялык өчүрүүлөрдүн жоюу максатында ушу СИП 2 хаба чубалгаларын тартып атабыз. Бул авариялык өчүрүүлөрдү кыскартат, жоет десек да болот. Анан быйылкы жылга берилген планды аяктоо алдында турабыз. Кудай буюрса кышка өчүрүүлөр аз болот. Кышка даярдык жакшы. Жыл башынан бери Баткен облусу боюнча 34 чакырым аралыкта иш жүрүп, мурунку сымдар СИПке алмаштырылды. Алдыда дагы 10 чакырымдагы иштер калды. Мындан сырткары күз-кыш мезгилине карата 44 даана көмөкчү кезектеги оңдоодон өтсө, дагы 5 даана көмөкчү толук капиталдык ремонттон өткөрүлдү. СИП менен чогуу эле биз аз күйө счетчик деп коебуз. Акылдуу счетчиктер эсептегичтерди орнотуп жатабыз. Быйылкы планда 26.400 болсо, анын баарын орнотуп бүттүк. Ошондой эле биз каскаддык жол менен 5 трансформаторду кубаттуулугун жогорулатуу боюнча алмаштырып уже бүттүк. Эң кубаттуулугу эле биз мына Самат көмөкчү ордонунда, Лейлек району Самат көмөкчү ордонунда 16 миңдик көмөкчү ордонду 40 миңдикке алмаштырдык. Бул дагы кышка даярдыкка өтө керектөөчүлөрдүн сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылууда өтө мааниси чоң. Ошондой эле эски жыгач мамыларда жаңыланууда. Бүгүнкү күндө 1568 жыгач мамы темир бетон мамыларга алмаштырылды. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.